Айзада Жамгырчиевага гүл жөнөтүп жаткан сырдуу жигит ким? Журналист, алып баруучу Айзада Жамгырчиева социалдык тармактарга ар дайым кызыктуу пост бөлүшүп, окурмандардын талкуусуна жем таштап келет. Татыктуу жаны берилген мырзаны жолуктуруу кызыл крокодилди кезиктештиргенде эле кыйын деп жакында эле Айзада айым пост бөлүшкөн. Бирок бул ирет татыктуу мырзалардын бири ага гүл жөнөткөнү тууралуу видео жарыялады. Бүгүн өзү эрте эле уктап калдым эле. Макияжды жуугум келбей ооруп жаткам. Уйкумду бузуп бир тааныш эмес номер чалат. Көрсө гүлдү жеткирип берген кызмат экен. Ай сырдуу жигит, ким болсо дагы рахмат деп ыраазычылык билдирди Жамгырчиева. Алып баруучунун көрөрмандары бул видеону кызуу талкууга алышып, жакында тойбу деп сурап жатышат. Белгилей кетсек, Айзада Жамгырчиева алып баруучулуктан тышкары ырчы блогер катары да өзүн таанытып келет. Анын Instagram баракчасына катталгандардын саны 976 миң болуп, 1 миллиондук чегине жакындап калды. Маалымат булагы Заман KG. Кыз Бурак тобунун концерти 1 декабрда Ошто улантылат. Легендарлуу Кыз Бурак тобунун 40 жылдык маракесине карата 10-11 ноябрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн концерт мыкты деңгээлде болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова маалымдады. Бишкектеги 2 күндүк юбилей концертибиз аншлаг менен өттү. Концертти эң жогорку деңгээлде көрсөтө алдык деп ойлоймун. Бизди сагынып, эңсеп, колдоп келген жалпы көрөрмандарыбызга ыраазычылык билдиремин. Ушул юбилей концертибиз Ош улуттук драма театрына 1-2 декабрда улантылат, деп билдирди эл артисти. Белгилей кетсек, Кыз Бурак кыргыз эстрадасындагы белгилүү эстрада тобу болуп саналат. Жетекчиси жана негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова. Маалымат булагы Заман KG.